Bugün 15 may, Tokmoktun mal bazarda bir lit kaldı. Başka işteki yok. El dedim bari kayırlı otadı ama действительно. Mal satkanda kıynalıp kalıptır. Bir yerde bazarda giyim satıp taka satkanda da kıynalıp kalıptır da. Negizi uşu уюткуну бусканда бул мамлекет деңгээлде чечилиш керек да. Мисалы Токтогул суу сактагыч менен Токтогулдун эли оокат кылат. Баткендин эли өрүк менен оокат кылат. Анан bir kayda bir gubernatör же эдулар бар болуп Токтогулдун суу сактагычын башка жака буруп же өрүктү тиктирбей коюу бул абдан туура эмес да. Эдулар көп ызычууну кылды көрдүңөр да. Тети базар Эдун базар деп атат да. Башчы основаниясы. Чым коргонго кеткенчи. Бирок ошо Эду кеткенде бияктын губернаторун которду, чүйдүн акимин которду, бирок Нарындын губернаторун которбой койду да. Аны да которуш керек болчу да. Которуп нөлдөн башташ керек да. Анткени губернатор деген бул президенттин ыйгарым өкүлү. Ошолор өздөрү коркок болуп жан дили менен жергиликтүү элди өз ара майда бизнестерди коргой алышкан жок. Эчтеке чечкен жок. Азыркы бүгүнкү күндө бүт элдин элегинен бул Оштун мэри өтүп атат да. Оштун мэри действительно бышкан дасыккан киши экен деп элдер айтып атат. А башка губернаторлор Оштун губернаторун айтып атышат да. А башка анан Айбек Жунушалиевди айтып атышат. Ошо экөө жакшы экен депчи. Биздин Токмоктун мэри же Чүй областынын ыйгарым өкүлү ушу базарды алып келиш керек. Себебин түшүндүрүп коеюн. Бул мал базар биздин Токмоктун жанакы Баткендин өрүгүндө болгон эң элге жүрөгүнө витамин берген, жүрөгүн кыймылдаткан тармак ушу мал базар болчу да. Бул мал базар Дордой магазин деп айтат го. Бул Токмоктун мал базары бул 100 жылдык мал базар. Бул деген биягы Казакстан, тиягы Өзбекстан бүт мал чарба ушу жерден баасы регулировка кылып турчу да. Бирок мал базарды талаш менен көп райондор, мисалы Тогусторо Сокулукка кетип калды, Нарныскөл башка жака кетип атат. Айтор бир целый бир шаарды багып аткан мал базар талкаланып калды да. Бирок өкмөттүн деңгээлде ойлонгондо бул Ысыкөлдүн жээгиндеги жолдун боюнда бараткан базар ушу мал базарды өтө күчтөнтүп, ушу мал базардын жолдун боюна Ош базарда болгон жашырча базар салып, Ысыкөлгө баратканда жанакы жаңы жылда Дед Морозго илгери биз шоколад жеп калчу элек да. Ошондо ичине Манас деген шоколад болуп, Ирис болот элек. Ушул жолдо бренд кылып, мындай сонун мал базар кылып, эттин жилигин салып, баланча килограмм эт, баланча килограмм өрүк, мейиз, көлгө эмне керек? 3 күнүк болсо 3 күнүк, 4 күнүк болуп, ушундай бир маркет кылып турган жолдун боюна кетип бараткан кишилер ушу базардан алып кетип берсе, бул раскач кылыш керек да. Буга жакшы менеджерлер керек да. Бирок бүгүн мал базарды алып келбесе Токмоктун эли кыйналып калды. Анткени Токмоктун элинде 5 жылдан бери Токмоктун элине эч ким караган жок. Ташип келет, только чаап, камап, пиар үчүн келчи да. Еще бир эптеп иштеп аякта шаарда оңдоп аткан баланы, духовитий жакшы эл деген баланы камап салды да. Болгон акчаны бар 5 жылдан бери Жалал-Абадка ташыды. Айтор мындай экен да. Ким өз жерине бир жерден бийлик келсе ошолор ташыйт экен да. Биз Токмокто деле кыйын кишилер бар, мисалы Данияр Амангелдиевдер деген бар, өкмөттүн жанында. 3 депутатыбыз бар. Төмөнбаев менен иштешкен кыйын балдар бар. Бирок негедир Токмоктун элин көйгөйү алар үчүн кызыксыз да. Анткени алар бар упакованный болуп калды. Эл менен иши жок. Деңгээл башка да.
токмоктун эли менен, Кыргызстандын жаратылышы менен, Кыргызстан эли үчүн мен эле калдым да, башка эч ким жок. Эч кимге кызыксыз. Анткени мен өкмөткө дагы бир кайрылып коем. Ыйгарым өкүл, ушуну чечишиң керек. Анткени токмоктун мал базардан башка эч кандай завод, фабрика, эч кандай эч нерсе жок. Бу жерге тете арты канттан баштап тияғы Тоғысторок казармандан нарындан бери элдин баары келип ушул жерде чоң кан базар болуп айланчы да. Ушул жерден элдер комплексный подход кылып эл дайыма соода кылчу. Бу жерде мал базардан кийин бу жерде вещевой бар, продуктивный бар. Ошол жактан элдин баары келип 10-20 миң продукт алып кетип, элдер мындай баягы мамлекет көз салбаса да, мамлекеттен акча бөлүнүп жалаатка окшоп укмуш заңгырабаса да, баягы курсак ток болуп турчу да. Бүгүнкү күндө ошо базарда иштеген элдердин уже Карска иштей баштадык дейт. Айтор бүгүнкү күндө Токмокко мал базар абадай керек болуп турат да. Мен каршы эмесмин. Кайсы бир закондор айтып, жолдун боюнда шаарда болбойт, биз өзүбүз айыл эле болгонбуз. Токмок айыл элебиз бизчи. Бизде заң кайган килейген эчтеке деле жок. Жолдорубуз деле айылдыкындай. Биз 5 жылдан бери унчукпай чыдап карап келгенбиз. Биздики мал базар багып келген да, акыры мал базар багып келген да. Негизи мал базарды өкмөттөр айтып койчу, кан жолдун боюнда салынат. Илгери темир жибек жолун карасаңар деле баары каравандар жолдун боюнда салынган. Ошол жерден кут конуп, ошол жерден элдер иш алып барат. Бул Суу көлүнүн жээгинде бараткан жолдун боюндагы нарындан келаткан жакшы базарды ордуна коюп койгула, алып келип туруп. Эгер анан завод салып, бизде жалоот болуп өнүгүп кетсек, андан базарды башка жака көчүрсөңөр болот да. Пока Токмоктун эли болгон элдер караган бир базарда бир көздүйбүз. Ошо көздүдө оюп салдыңар да. Анан кандай закон, эгер президент айтып атса, мамлекеттин кызыкчылыгын элдин көйгөйүн чеч дейт. Базар жөнүндө эч ким чечпейт. Силерге караганда эдүү чечип койду да, базар талатып чим коргонго алып кетип калды. Ошо эдүүнүн, ошол убактагы бийликтеги кишилердин айткандарын баарын жокко чыгарыш керек. Автоматически ошентип көйгөй чечилет. Кар биринчи көйгөй эмне? Токмоктун базарын алып келип бергиле, эгер чынында президент айткан чече турган кишилер болсо, же шоу, обычный шоу, колуңарда эчтеке алып бири-бирине отписка кылат. Андай болбош керек. Конкретно мят кайда чечкиле деп атат президент, чечкиле. Токмоктун элине өнүгүп, күчөп, самолеттор учуп, көчөлөр заңгырап калганда биз свободно башка жака көчүп кетебиз. Ага чейин биз кайтабыз существовать этип турганга мал базарды алып келип койгула.